Neyse, şefler şeyler. Altından. Ana. Bismillah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Altından otur. Maşallah. Aylan ayınlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ulu hurmatlı bizden 20 aylık bir asker bölükten hizmetkarları bugünkü mana sülüklü şahrımızda Leylek rayonunda öte bir kutlu berekeli günlerde turabız. Allah'ım nasip kılıp sizlerin ziyaretinize atayın bir kımbat vaktini bölüp konuklar kelgen. Alardan Hazreti Mufti'nin kengeşçisi jana din alımı Ermek Tınay ulu ustaz kelgen. Jana Bakken oblusунун Qazısı Murat Ali Qazıdan ulağız kelgen. Jana şonday эле Kızılkaya Şarın başımam katibi Karakeler kelip atayın sizlerge biraz kımbat balı жақсы bir nasihat sözlerini aytıp kişine razılık bildirүү maksatында kelip oturat. Allah'ım kelgen ustazlarımızı, kelgen konuktordu her bir kadamına жақсылыктар bersin. Anda bugünkü kıskaça çoğuluşumuzdu keremetli Kur'an ayetleri bilen başlasak. Maşallah. Assalamu alaikum jigitler. Maşallah. Qandaysызlar? Жақсы? Kur'an keremetli. Жүрөгүңөр тынч түштүк ичине. Allah берек берсин. Так, жигиттер биякта срочниктер же контракт? Баары контрактсыңар, э? Allah берек берсин. Анда субханалла үй бүлөлүү, жайлуу, бар нерсеңер бар. Баарын жаңы салынган жерде жашайсыңар. Allah берек берсин. Elhamdülillah. Anda vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Barmadı Allah'a olsun. Anı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salatlar olsun. Soratkan sebebim var. Antkeni bunday жаңы келген 6 айлық же 3 айлық же 3 күн келген присяга беререк болгон болсо бөлөктө турабы. Карасам баарына эле мындай кандайсың бодур турганыңарда мындай срочниктер окшошпойт кездер да. Мен көп жерге бардым да, көп солдаттарга бардым. Кыргызстанда бүт почти подразделение бар, баян болсо силердин эмеге барып келдим. Эме чоң жаңы карайсыздар. Центральный аппаратқа алып келдім. Бүгін кешке сүйлөп кішіне эме болот азыр. Рахмат жигиттер. Машалла силерди уктум. Биякта кызмат кылып аткан уктум. Анча-мынча болсо биягы сөз айтышты, дамылар, кылып аткан кызматыңар жолдон келип көрүп келаттым, машалла. Мунун баарын ким десем, биякта ушу солдаттар болот дейт. Анда ушу бир жолугабыз дегенче ол Азирет айтып калды, сүйлөштүк, жолугабыз депчи. Машалла. Аны эми араңарда баарыңар эле мусулмансыңарбы? Мусулман эместер барбы? Атеисттер барбы? Не наплеваттар барбы? Я хочу, как хочу дегендер барбы? Аракты бухайтып ичкендер барбы? Бар да эми кантип болбогон ичинде. Аялын сабагандар барбы? Надоел ушу служба кетем дегендер барбы? Бар эми болбой койт. Мунун баары бар. Мейлем. Жигиттер машалла, мен силер менен сыймыктанам. Мен аз да айттым, жана суроо болду, бирөө ушул жөнүндө айтып койсоңуз дейт, айтып атам. Силер бар, мына мен дават айтып жүрөм. Силер бар, мына казыр бир коммунатасында элдерди башкарып, област башкарып жүрөт. Силер бар, биз сабак берип атабыз. Силер бар, субханалла, бизде тиги жерде медреседе, мечиттерде отуруп балдарды окутуп атабыз. Негизи силер бар, бул жерде мамлекет тынч болуп турат. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла азыр силердин кылып аткан ишиңерди түшүнүп атам. Силер солдатсыңар. Мындай айткан, солдатта мээ жок да. Прикажут, поехали, туурабы? Колуна автоматын ал, кет десе кетиш керек болот. Приказ не обсуждается? Ошондой да. Мен өзү высшая школа милицияны окугам. Так что присяга берген билем, өзү кандай экен, плацты билем. Субханалла, монда бутун бир жыл тик турган, баарын жакшы билем. Ошол эле дедовщина, ошол эле силерде жок болуш керек, эми жалаң чалдардагы дедовщина. Эми дегеним субханалла ошонун баарын көрүп өткөн кишилерденбиз. Түшүнөбүз субханалла, военный деген эмне экен. Эми шариатта дагы силердин жолуңар ушунча деңгел узун, деңгел чоң, узун эмес, чоң. Кандайча? Анткени мисалы ошонун ичинде военный служба болгон баардыгынын ичинен именно пограничник болууну шариатыбыз субханалла өтө мындай сооптору дагы бар. Бир түн мамлекетти кайтарып, бир түн жолсо бир саат деп коет. Бир нече убакыт эле мындай бир убакыт, уйду саганда мындай сүт чыгат го. Ошончо убакыт дейт да, мына бир тартканда канча болсо, ушунча
ошол эл жерин коргоп, мамлекеттин коргоп туруп коюш 40 жыл жанакыл өзүнүн үйүндө комфорттуу окуган намаздан дагы сооптуу болот. Ошол эле мезгилде ушул силердин азыр рибат деп коет, ушу түн ичинде туруп аткан уйкусуздуңар 2 сааттан турасыңар, турабы? 2 сааттан ушундай кайтарып турушуң, мейли могу мына час болсун, мейли могу жерде кылып аткан мисалы силер мындай границанын этегинде басып жүрүшүңөр. Баягыда кетип баратсам, токмок бар го же бизде токмокто. Келатсам биздин граница жолдун бою менен экен да. Аны 2 солдат ментип койуп кетип барат, жанындагылар эмеде кетип бараткан маршруткада. Кетип баратсам, ушул караса шелпейип басып жүрүшөт. Буда аябай уруштум анан. Шелпейип түш дедим. Жол бар, көзүмө көрмөй. Десем, эмнеге дейт? Ушу шелпейип басып жүргөн себебинен сен оңой жүрөсүң бул жерде. Ага бир сер урушуп алдым. Айтайын дегеним, мынекен ушул мамлекетти коргоо, мамлекеттин ишинде могу жерде турууңар силер мейли айлык алып болсо дагы. Силер айлык алып атсаңар дагы, эмнекен эртеңки күндө могу жерде бир Кудай сактасын, тынччылык эле болсун, машалла. Эмнекен бир ок боло турган болсо, баарыңар тең ушул жерден жөнөйсүңөр, турабы? Азыркы кылып аткан ишиңер болсо, ар бир мамлекеттин өзүнүн чеги бар. Мынакей ушунча жылдан бери мына силер билесиңер, бу военныйлар бизге караган жакшыраак билесиңер. Мына местныйлар билесиңер, бу жерде канча турабы согуш болду, ошон үчүн канча талаш болду. Эми азыр мамлекетибизде мындай бир мындай өзүнүн колго алып, ушул мамлекетти бу биздики деп туруп бөлүп коюп аткан кызматта турушуңар, мен айтып атам, силер сооп жагынан болсо Кудай насип кылса иншалла, эми бейишке кирип кетесиң дебейм, бирок соопко ээ болуп атасыңар. Чын. Ошол сенин азыр кылып аткан ишиңер, машалла, кут болсун, машалла. Мамлекетибизде ушул мына силер коюп аткан тарых. Сен өмүр бою айтсаң болот. Мен бул жерде, ушул жерде границаны мен бөлгөм деп айтсаң болот да. Баягы кыргызда сөз бар, из калтыруу деген бар го. Кандай болсо да из калтырып атасыңар азыр. Мен шариат бияк коюп атам, байкадыңарбы? Сарбы? Эмне үчүн анткенсе кыргызда деле сөз бар. Атабыз айтат, биринчи эркек эмне алыш керек десе, үй салыш керек, бакты кеш керек, балалуу болуш керек, турабы? Эми кара, бул бакты кеш керек деген сөз эмне? Из калтырыш керек деген сөз да. Бак берсе үй берет, үй жок болот, болсо квартирасында эчтеке эмес ал. Бала Кудай берсе болот, кызбы, эркекпи ал болот, турабы? Эми бул жерде мотивация экен. Ушул ата бабабыз балалуу болуш керек деген, аял алыш керек деген, так өтпөш керек, тактык бир Кудайга деген сөз. Бирок мен ушундай айтам да, дайымачы бакты киш керек деген сөзү, мынакей силер азыр бакты тигип атасыңар. Мен атам простой, кадимки эле рабочий. Атам кадимкидей эле жанагындай, кандай десем, стройкада иштеген адам. Мен дагы өзү стройканы мындай аз бул жерден нет кээ бир жерде катасын таап берем, аз койгондо стропилаларын туура эмес койгондо болсун, аз центр тяжести ушундай болуп калыптыр деген уже ийилип баштаптыр деген сөздөрдү айтып баштадым. Бул уже мындай билем да. Айтайын деген нерсем, эми атам ошол Шабдан атанын Баатыр билесиңер, Шабдан деген Баатыр болгон, Жантайдын баласы. Карабектин баласы Жантай, Жантайдын баласы Шабдан. Ошо Шабдан атабыздын күмбөзүн курган, кандыгы эле күмбөз бар го, жанагындай үстүн эмес, мындай чет керек. Анан атам кетип баратканда өзү азыр 80ге чыгып калды, кетип баратканда баарын мактанып берет. Мону мен салгам депчи. Мен мурун түшүнбөйт элем мунучу, бир убактарда түшүнгөн эмесмин даже. Мындай эмне эле ушу мактана берет, шариятта жок астагфирулла дей берет элем да. Эми атаң айта албайсың, бирок четте турушун болосуң да. Бирок кийин түшүндүм да. Ал Шабдан ким экен, кандай адам экен, ошол адамдын динге кылган кызматы, элге кылган кызматы, анын берешендигин китебин окугандан дедим, көрсө жөн эле эмес экен. Эми атам мактанган сайын мен азыр минтип калдым. Азыр эми Алла ушундай бир кээ бир адамга дөөлөт, бакыт берип коет экен да. Кыргызда сөз бар го, таалайлуу менен талашпа, бактылуу менен байлашпа депчи. Азыр мен ушундай мезгилим да. Ушундай мезгилде ар ким ар кандай адам келет экен, чоңдор келет экен, кичинеси келет экен, анан мактанчу болдум азыр. Могу бир эки күмбөздү мен атам салган деп. Мен эчтеке сала элекмин анткенчи. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени атамдын изи бар экенин көрүп атам да. Жигиттер, мынакей, силер любойуңар мындай гордо, жүрөк менен, действительно мисалы мактана турган ишти кылып бардасыңар. Канча километр болгон болсо да. Мели кина эми азан болду, убакыт келди, асыр келди. Асыр келди, кина 1-2 секунд туруп калалы. Жок, туруп кереги жок, просто токтоп коелу деп атам, сүйлөбөй турайын деп атам. Анткени Аллахтын өкүмү келди да. Аллахтын өкүмү келгенде
Кейбір алымдар айтат, ошо сразу туруп намазга чуркай албайбыз да. Ошо убакыты келгенде бир аз тынч сүкүт калганда Алланын өкүмү келди деп жүрөгүндө бир аз кичине коркуп койгула дейт да. Эмне үчүн анткени Алланын өкүмү келди, намаз окуш керек. Азыр эми намаз бул мусулмандын белгиси да. Денедеги баш сыяктуу да. Башың бар болсо адамсың да, башың жок болсо адам эмес туурабы? Ошондой эле намаз денедеги баш сыяктуу экен да. Ошол себептен бул орду өтө чоң. Ошон үчүн намаз качан Куран эмне айткан азан Аллаху акбар дегенде катуу басып бараткан акырын басыш керек, акырын басып бараткан отура калыш керек да. Эмне үчүн адеп бул? Анткени себеби Алланын өкүмү келди деген сөз да. Алланын буйругу түштү, прямой болду. Эч ким муну мойнунан сакыт кыла албайт жүрөт. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, намаз боюнда буйрук боюнча кала берет экен да. Ошон тынч отуруп коюш керек. Демек, маша жигиттер ушундай, азыр канча километр өтүп кеткан болсоңор да мына ушул нерсе болуш керек. Анан эми 3 нерсе зарыл дейт аалымдар. Момундай топтошкон эркектерге. Канча нерсе экен? Канча? 3. Мейли 3 болсо 3. Биринчиси итаат. Силерде бул бар. Райымда спиндерсе тура аласыңар тура. Сразу башыңар көтөрүп байкадыңызбы? Мындай машинаны көтөрүп атасыңарчы. Эмне үчүн? Анткени баш ийүү. Кимге? Өзүңөрдүн командирлериңерге. Бул шариатта да айтылат. Итаат кылуу. Алла Таала Куранда айтып атат, Аллага, анын пайгамбарына ва амиримин киши араңарда неге шайлаңдарга баш ийгиле. Алла айтат имамдарга дейт. Амама деген ким десе, Алла Таала падыша деп жетишет. Дагы бир жолсо аалымга дейт, муштахид аалымга дейт, муштахид мутлак деп коет. Ушундай чоң аалымдар деп коет. Ошолорго дейт. Бирок айтайын дегенсе, Аллах өзү айтып атат, баш ийүү. Демек силерде бул бар, сөз жок. Экинчиси, субханалла, бул ынтымак экен. Кайсы иш берекелүү болот? Кайсы жерде ынтымак болсо? Мага эч ким айткан жок, ынтымак үчүн айтып кой деген жок. Макул, мен өзүм эле айтып атам силерге. Анан жүрбөгүлөр, бирөө мен бага келатканда каяка келемди билген эмесмин азыр. Ошол себептен сизге айтайын деген нерсем эмне экен? Ынтымак. Экинчиси эмне экен? Машалла. Кыргызда сөз бар. Ырыс алды, ынтымак, машалла. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырыс деген эмне деген сөз десе, бул ырыскы деген бар, аны ырыс деген бар, билесиңерби? Ырыскы деген нерсеге монун баары кирет. Мынакей түрүүлүк, деме, керек болсо тамактын чыгып аткан жыты, жаткан бул кийимиң, аялың, балаң, кызың, күчүң, кубатың, жогуң, барың, бул баары ырыскы. Адам өмүрү келбет, мурунча, керече түк чыкканда ырыскы болот. Кээ бирлерди карасаң, лысый жок. Анын ырыскысында жок, ана лысый. Бирөөнүн эгинде чоң чыгат экен, бирөөнүн кичинекей чыгат экен, бирөө төртөө чыгат экен. Бул ырыскы Кудай Таала ошончо жазган. Ошо сен жаратылганда, сен эмеңде, генаңда Алла Таала ушундай 4 тал болуп калат деген. Бирөөнү болсо момундай чыгат деп койгон. Бул ырыскы эсептелет. Бирок ырыс деген сөз бул маанавий нерсе экен. Кандай десе, биз көрүнбөгөн ааламда береке деген нерсе бар экен. Мисалса, бирөө 100.000 сом алат. Бирок карасаң, квартира алып атат, машина алып атат, тойго барат, кыз үйлөнүп атат, ушундай жасат. Эмне болду? Демек анда ырыс бар экен. Анда маанавий жакта береке бар экен, субханалла. Ал эми бирөө карасаң, миллион алып атат, бирок карасаң, мурдуна колун тыгып алгансып, эчтекеге жетпей, карыздан карыз, эмне акырында эчтеке кыла албай жүрөт, туурабы? Демек ушул нерсеге көңүл бура турган нерсе, бул береке болуш үчүн ынтымак керек. Ошо үйдүн ичинде да ошондой нерсе. Кээ бир айтып берет, карыздан карыз чыга албай атам, мындай болот атам. Эрди катын экөө бири менен мушташып аткан болсо, кайдагы береке? Үйүңө киргиң келбей аткан болсо, кайдагы береке? Карасаң, ошол эле мезгилде кээ бир айтат, канча айтсам да мен ден соолугум болбой атат. Кантип сенде ден соолук болот? Керелден кечке нервничать этип аткан болсоң. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек, бул айтып аткан нерсе ошо үйдө да кичинекей өзүңдүн кичинекей бир мамлекетиңде ынтымак боло турган болсо, аялың жаман болсо дагы субханалла, ошону сыйлап, бала төрөп берди, тамак жасап берди, кийимин жууп берип атат деп сыйлаган болсоң, кээ бирлерине туура военныйдын катыны болуш өтө оор. Мен канча военныйларды билем, жанагындай генералга чейин. Ошолордун генерал болушунун себеби ошо генералдын аял жакшы болгон үчүн эмес, ошол аялына чыдаган үчүн болгон да. Ошо аялына чыдаган үчүн генерал болгон ал. Түшүнүп атабызбы? Эмне үчүн? Сен эртең менен чыгып кеткенсиң, айтты, вперед шагам, назад вперед, лево право болду. Жашоң ушул турабы? Эмне болду?
Subhanallah bирөөгө болсо ал жакпайт. Жакпай атса да сен өзүң ушу мамлекет үчүн, Аллахтын жолу үчүн ушу менин кызмат экен. Мени мисал алсам, мени азыр военный кылып койсо, боло албайт болушумду деп ойлойм. Дамыл экөөбүз коюп отурган болсо биз боло албайбыз азыр. Анткени биздин натурабызда бул нерсе жок. Силерди ким кыйнады контрактка служба кылгыла деп? Өзүңөр келдиңер, туурабы? Эми мисалы мени молда бол деп ким кыйнады? Демек сенин призваниең ушул, сен өзүңдүн ниетиң, жолуң чапкан жолуң ушул военный болом дедиң, эми келдиң, чыдайм. Все болду, назад пути нет деген сөз. Сен өлгөнгө чейин, пенсияга чыкканга чейин абалким субханалла, Алла согуш бербей эле койсун. Полковник болман, эмне бол? Бул жерден акырын кет. Эмне бирок жүрөктө чын жаныңдагы адам менен адам болуп кеткен аракет кылыш керек экен. Адамдын эң жаманы бул ачуулуусу экен. Ачуусу эң тез келген эң жаман экен. Бирок мунун тескери жагы бар. Тез келип туруп, тез кеткен эң жакшы адам экен да. Карасаң, ачуусу бат келген адам жаман экен. Бирок тез келип туруп, тез кетип калган жакшы адам экен да. Пайгамбар сонун түшүндүрүп берди. Көрсөң кандай нерсе мына. Бир адамдын ачуусу тез келет экен, анан барча мортпеди кетип кала берет экен айткандачы. Эми карагыла. Эркектин эң жаманы үйүндөгү аялы менен түн ичинде мындай төшөк маселеси болот. Анан ушундай эркектер топтошуп келип түндө конкретный болду деп баштайт экен да баягычы. Эң жаман эркек ушу аялы менен болуп алып туруп, анан элдерге барып, же болсо башка Кудай сактасын, бир болбой эле бир аял менен жүрбөсө деле, мен тетиги менен жүрдүм деп калп айтып алып келген эркек бул эң жаман эркек экен. Кара кандай нерсе. Анан эми кара, эң жакшы өлүм кайсы? Өлүмдүн жакшысы болобу? Саждада, намазда. Силер тосуп аткан зымдын түбүнө таштап атып өлүп кетсең бир аркылуу. Ошо зымга асылып калсаң эң жакшы өлүм. Эмне себептен? Анткени ошо мекеңди коргоп атып. Шейиттердин каны жуулбайт, билесиңерби? Башканын баарын жуйбуз биз. Турабы мына? Мына каздамына маалым, мынаки аалым, мына аалым, мына аалым 7-8 10 жыл окугондор аалым деп. Мына ушул аалымдардан сура. Мен эле аалым эмесмин. Субханалла, булар мына аалым. Карагыла. Айтайын десем, эмне экен? Шейиттин каны жуулбайт. Эң жаман өлүм кайсы? Молодец. Зына. Бирок эң жаман өлүм дейт да, эчтеке кылбай төшөктө жатып өлгөн да. Өзгөгө дагы өзүнө да пайдасы жок. Айтайын дегеним, мынакей силер азыр субханалла экөөнүн ортосунда турасыңар. Силер биринчи шейиттик өлүмдүн алдында турасыңар. Экинчи субханалла үммөткө, мамлекетке керек иш кылып атасыңар. Түшүнөсүңөр? Силердин ордуңардагы силер менен тең эле адамдар силер менен барып базарда жүрөт, машина алып атат, бүт нерсе кылып атат, бутуна туруп кеткен. Ол субханалла, мисалса туалет менен, туалет бар, туалет, Анан кийин өзүңдүн спальный комнатаны айырмасы эмне? Бирөө сасык, бирөө таза, турабы? Эми силер спальный комната тиги болсо эмне жүрөт? Туалетте жүргөн сыяктуу. Айырмасы ушундай, салыштырып келгенде. Демек жигиттер машалла, мен көп сүйлөйм, аябай көп сүйлөйм, сүйлөп тажыбайм да. Айтайын деген нерсе ынтымак болушу шарт экен, экинчиси. Жашоодо субханалла кечиримдүү болуш, көтөрүмдүү болуш, бул эркекке гана берилген. Бир нерсени айтып берейин. Талак бар. Эмне үчүн аял киши миллион жол талак айтса өтпөйт? Эмне үчүн аял миллион талак десе ажыраша албайт? Бул эркекке түшкөн. Эркек гана айта алат муну. Түшүнүп атабызбы? Демек эркектин даражасын Аллах ушинтип көтөрүп койгон. Эркектин даражасын Аллах ушинтип көтөргөн. Эркек субханалла бул дайым такай мотору бар жана трактор сыяктуу, паровоз.
Анын аркасында аялдары, балдары алар дайыма телешке болот. Демек, Аллах көтөрдү, эркекти Аллах биринчи жараткан. Ошол себептен оор нерсеге, бар нерсеге көтөрүндү. Үчүнчү нерсе бул сабырдуу болуш керек экен. Мына ушу 3 нерсе болсо, иншалла ошол эркектер өзүнүн кадырына бул жашоодогу субхан ийгиликтер мага жетет экен иншалла. Биринчиси кайсы болду? Итаат. Экинчисичи? Үчүнчүсүчү? Сабыр. Мына ушу 3 нерсе ушу эркектерде дайыма болуш керек. Ушу эркектерде болуш керек. Итаат башчыга бар. Бирок бул дүйнөдө ал эми субханалла бул дүйнөдө чоң бир эмебиз, Аллага итаат кылып отура, бул дагы бар. Мен эмеле сабак кылганда Алладан корк деген теманы сүйлөп салдым. Эмне үчүн андай айттым? Анткени себеп карасам, мындай карадым, мындай карасам, баардыгы тең жоолукчан, сакалчандар отуруптур. Аркы эмеден Лейлек Раззаковто болдум. А жерде болсо адеп акылак жөнүндө сүйлөдүм. Анткени аякта жартысынан көп чачылгандар келди. Эмне айырмасы бар эле? Бир жагына адеп чакырышыбыз керек болчу, анткени алар иманды да көп түшүнбөйт, иман түшүнсө деле толук эмес. Бияка келдим, почти 99% иманды түшүнгөн адамдар экен. Эми айырмасы бар экен да, бизге мусулман саласы Алладан корк деп айтуу бизге важип экен. Мен силерге да айта берем. Силердин даражаңар аала даражасы. Ушунча бийик даражадасыңар, эми Алладан корккула. Ушул силердин службаңардан тууралуу Алладан корккула. Кыянат кылгандан корккула, субханалла. Кыянат кылгандан корккула. Аллах көрүп угуп турат, субханалла. Кыямат күн болгондо мен сүйлөп кеттим азыр. Силер ошондо айтасыңар, Алла, бул Эрмек деген молда бизге сүйлөп кеткен. Ошо мезгилде бизге монес айткан эмес экен дебеш үчүн мен айтышым керек азыр. Алладан корккула. Жигиттер, Алладан корккула, субханалла. Иманыңарды сатып ийбегиле. Иманыңарды алсыратып ийбегиле, субханалла. Кайсы ишти кылсаң майын чыгара кылып койгун. Анткени сен ар бир сайган күрөгүңдүн ар жагында бир мамлекет турат. Ар жагында 6 миллион адам турат, субханалла. Силер 10 миң адам Алла Таала 6 миллион адамдын акысын силердин мойнуңа коюп койгон. Ошон үчүн адамдардын акысына кирип кетпеш үчүн Алладан корккула, жигиттер. Силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн маселеси, Аллах силердин рызкыңарды жазып койгон. Ишенесиңерби? Азыртадан жакшы ниет кылсаңар, иншалла, ар бириңердин Алла насип кылса, үйүңөр, жайыңар, малыңар бар нерсе болот. Ага коркпогула. Адам баласы ачкадан өлбөйт эч качан. Жыртык калбайт. Мүмкүн эмес. Адам иман өлүп калыш коркунучу бар, тозокко түшүп калыш коркунучу бар. Ушул эле эки нерсе коркунуч. Калган нерсенин баардыгы тең Алла сени жаратты, рызкың менен жараткан. Керек болсо Аллах Куранда мындай деп аткан да, бага албайм деп, бага албай коркунучу менен өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө деген нерсем Аллах айтып атат. Аллах ушундай жөн менен хайры разык экен. Жөн эмес экен, эң жакшы рызкы берүүчү зат экен Аллах. Аллаху акбар. Ошон жигиттер, машалла бекем болуңуздар эми. Кудайдан корккула. Бири-бирине сыйлагыла, машалла. Ынтымактуу болгула. Ким арака берилип кеткен болсо, түшүнүп атам эми. Эркек болуп атасың, кээ бир нерсе сынасың, жашоого сынасың, бияка барсаң жетпейт, тигиндей болушу мүмкүн. Бирок силердин даражаңар андай эмес. Сынбагыла. Чөкпөгүлө, анан ар дайым бар Аллага тоокел кылып, бир гана Кудайга таянгыла, болду. Башка нерсеге эмес. Бир гана Аллага таян, калган нерсе Аллах берет. Кимдегим бул дүйнөдүн рызкысынан корко турган болсо, ал акылсыз. Ким мен үстөмдүк кылып коет десе, ал акылсыз болот. Анткени Аллах кимди коргосо, аны эч ким коргула албайт. Кимди Аллах коргосо, аны эч ким коргула албайт. Түшүнүп атасыңарбы? Ошо силер азыркы турганыңар, бир жол азыркы турган жөнүндө айтайын десем, бир жол мен мындай бир сабак бере турган болуп калдым. Ушу солдаттарга барып койдум. Карасам ошондой мындай силерге окшогон контрактный балдар экен. Анан суроо жообуна келгенде көбүнчөсү мындай ушундан көрөк мен башка кетсем кандай болот, ушу бүтсөм башка жака служба кылсамбы деп, же болбосо башка эле мындай гражданский кылсам болобу деп суроо бере беришти мага. Анан айтып атам, мисалса мен молдомун. Мен окуган илим башка илимдин баары өйдө турат. Эң өйдө жагында турат. Башкаларга салыштырыш мүмкүн эмес. Мен Куран окуп атып, тиги бирөө башка жакта откон болсо, атаң көрө, ушу Куран окубай эле башка нерсе кылмаксам жакшы болмок экен десем, мен Аллаха анын пайгамбарына кыянат кылган болом.
Алла берген жакшылык кыянаттык кылган болом да. Ал эми ушул мезгилде, ушул тапта силер өзүңөрдүн кылып аткан ишиңерди мына ушул турган службаңарды башкалардыкынан меники бекер эле кылыптырмын деп оюң болуп аткан болсо, демек сен субханалла өзүңдү арзан бага саткан шайтанга окшошсуң. Унутпагыла муну. Силер эркексиз, ошон үчүн мен конкретно эркекчилик сүйлөп атам силерге. Силердин мен айтып атам, могуну чыгарбайт. Эмне үчүн только эркектерге айтылды болчу. Реальный эркектергечи. Шудасыңар жигиттер эй. Силерге биз ишенебиз. Мисалса мен лично ишенем силерге. Эмне үчүн билесиңерби? Анткенсе эртеңки күндө кандай болгондо да бирөө бар деп билем. Ишене берелиби? Ишене берелиби? Канча пайыз? 100, машалла. 100% 99 бу. Башла. Жигиттер, негизи айтсам болот эле. Куранда Аллах Таала мынтип айткан, пайгамбарыбыз мынтип айткан. Бирок кыргызда сөз бар да. Ата бабабыз өзү мусулман болгон. Ошол жерде мындай Алла Таалам айтып койгон да. Эр жигит жооп этинде. Эркектер отурат бул жерде азырчы. Эркектер бул жерде отурасыңар азыр. Элдин да четиндесиңер, жоонун да бетиндесиңер. О, жаңы кино чыкты, Курманжан аткасы. Качан эле кыргыз төшөктө жатып өлчөлө дейт го. Мен ошону дайыма статусума коюп алам. Катын айтса да мощ айткан да. Мен жаткым келбейт, жатып өлгүм келбейт. О, чоң улуу аалымдардын, улуу сахабалар дагы 90го чыкканда төбөсүн минип, эмнекен ошто азыркы турган Турциянын Византия немеси барып, ушул жерде алам мен. Пайгамбар айткан, Румга чейин барам деп субханалла. 90го чыгып төбөсүнө минип кетип калышкан. Балдар жалдыраса жок деген. Мен каяка өлгөн болсо көп болду деген. Ушул мезгилде ошол бул эмеде дуалдын этегинде ошо чоң сахабалардын сөөгүктөрү жатат. Так что субханалла эл үчүн, мекен үчүн курман болгон мусулман өтө чоң да. Сиз өлгүлө деп айткан жокмун. Бирок силердин даражаңарды айтып атам. Чудабыз. Качан эле жигит төшөктө жатып өлчөлө. Жатпайбыз. Мен айтам, такыр болбогондо көчөгө чыгып алып таштеп келгир дейм. Андай тээп жүр. Эмне үчүн? Анткени сен эркектин таш тепкен жакшыраак. Чым төшөктө жатып, телефон карап, кино карап отургандан. Ошондой экен. Силердин ишиңер ушул экен жигиттер. Аллахым береке берсин. Тарынып калган жоксуңарбы? Машалла. Сурооңор барбы? Чарчапсыңар, көрүп атам машалла. Машина салды. Те азыр кайра барасыңарбы же барбайсыңарбы? Бүгүн эс аласыңар болду. Сурооңор болсо бергиле. Уялбагыла, эмне уяласыңар? Болсо бергиле уялбай. Анда мейли, жеткиликтүү болдубу? Аракет кылабызбы машалла? Канчаңар намаз окуйсуңар, кол көтөрүлөчү. Болдубу? Калган намаз окуй эле экен, 10 болот. Оно деле иншалла чоң бир жакшы жамаат экен болсо. Чоң окуп атасыңар же бөлүнүп окуп атасыңарбы? Чоң окуп атасыңар. Улуксаат экен да, чоң окушат, жамаат болчу. Машалла. Бул жагы сонун. Бүт эмелердин бардыгында силер ош табыңарда деле мечит бар экен. Сонун коштур машалла. Сон. Жигиттер, силер да аракет кылыңыздар машалла. Дин менен шаңга, арам адалга көңүл бурла. Анан чөгүп арак ичип кетип, чөгүп субханалла наша чегип алып, өзүнчө бир ошондой эркек экенмин деп ошондой өтүп жашабагыла. Өмүр ушундай келет да, пайдалуу жашоо менен же пайдасыз. Өзүңө пайда жок, өзгө пайдасы жок жашоонун өзү жакшы эмес. Ошол себептен силердин жашооңор азыр өзүңөрдүн колуңарда. Ниеттерди туралагыла. Аллах Таала сен кандай ниет кылсаң, ошо ниетиңе жараша жол чаап берет. Ниетиңе жараша чаап берет. Бая феил ва касб деп айтып коебуз бул эмедечи. Алла сага ушундай бир ниет, ушу ниет кылдым машалла, ушул службаны бүтүрүп, анан момундай иш кылам, момундай ондай. Алла ошоңо сонун жол таап берет. Эгер да ушунтип эле өтүп, ушундай бая наалыма жашамай өтсөң, наалыман жашоосу наалыма болот. Бара турган жери ошол болот машалла. Ошол себептен некен баарыбызда ниеттер туралап, службаны жакшынакай өтөп, анан үй бүлөбүзгө машалла адалдан оокат апарганга аракет кылалы. Даярбыз да? Машалла. Анда сурооңор жок болгон болсо,
Bir. Sağ ol. Assalamualaikum. Aleykümselam ve rahmetullah. Biz iştaplarda kıvrak sürüyoruz da. Anam ben öz adı hoştan balam. Dükkanda bir şirket turcumağa varıp kaldım da. Üzerinde biz vakti bu yaşayız da. Turuklu yaşayamıyoruz hoşta. İşte iştapar varganda hoşta direkt durup kalam. Şunda bak Kars namazlar kanday okup kalar. Kasır ya, kasır. Kasır namaz. Kolu okuyun desem devir aytat günü okup kalar. Emi bizde ekelen nerse qarab qo'yamiz da bundaki. O'tiramiz. Misalsa barın namaz o'qigan bo'lsanglar, musafirning namozi muqimda o'qib, jergilikligine qaraganda qisqartiladi. Bizde Hanafide farzı qisqartiladi, sunnatları eğer mümkün bo'lishuncha to'liq o'qishimiz kerak. Eğer mümkün bo'lmasa, bunda sizlar günde sujba bo'ladi da, shart borib qisqa o'qib turib, farzını o'qib turib elə. Anan qayra jumishga kirib ketaverasizlar. Endi o'sha ikki narsa qaradi. Birinchisi vaqt. Misol olsa sen ketayotganda men jarm oy deb qo'ying, 14 kundan oshiq bo'la turgan bo'lsa, o'sha belgili bo'lsa, o'sha borgan jeringa avtomatik nima qilasiz? Jergilik bo'lib qolasiz. To'liq o'qiydigan bo'lib qolasiz. Endi agarda ikkinchi narsasi kilometr. Qancha desa bizda muftiy hatta men ulamo mesela 120 kilometr. Buna ikki narsa qaraldi. Oşol vaqtın bara turgan vaqtın ana oşol uzaqtığı. Demek şu ekoten tavıla turgan bolsa, endi qaraysiz tak, biröөнүн жашоосу tigi жерде, misal sizler bayan deysan, bu жерге qancha kun жүрөрүңөр belgilүүчү belgisizби? Belgisiz bolsa, misal balança günde balança gün жүрбөй, бүткөнчө жүрүшүң мүмкүн же болсо, эртең кетип калышың боло турган болсо, анда эмне кылат экенбиз? Дайыма бу жерде касыр окуй беребиз. Дайыма касыр. Qisqart o'qiy berasizlar. Belgisiz qachon ketarga. Chunki antkasi mына osh bo'la turgan bo'lsa, oshdan bu yoqqa cheyin o'z kilometr chiqib atadi. Vaqtisi qanchaga belgisi bo'ladi. Demak, ertaga ketaman, bugun ketaman desa qasr bo'lib o'qiy berasizlar. Hazrat Umar 3 yil o'qigan ekanda. O'sha qasr qilibchi. Anan keyin misolsa uyingizga bardingiz, oshga bardingiz, bu yoqdan ketgan o'sha avtomobil muqim bo'ldingizda. O endi qarasangiz Bishkekka ketdingiz. Al жерде iş sapar var da. Biroq belgili kilometri bar. Biroq misolsa 2 juma jetpey qayra keletkensiz. Anda emne qildik? Bo'ldi. Kelatgan barganda dagı, kelatganda dagı emne qilamiz? Subhanallah. Janaqınday to'liq qasr qilib o'qib kelaveramiz. Antkesi ime oladi, belgili. Tushunib oldu? To'g'ri tushuntirdingizmi bu? Ha, bo'ldi. Tushundingizmi? Ушундай болот. Эгерде мүмкүн болсо, толук кылып окусаңыздар, машалла, баягы сүннөттөрүн толук кылып окуп коесуздар. Бир нерсе адашып кетпесем. Сурооңуз бар дагы? Ооба. Endi qancha vaqtdan ishlasa berekeli bo'ladi. Aylı qayshdaysa, qancha ishlasa berekeli bo'ladi. Rahmat. Bu жақсы bir hadis var bayanlarda. Gireşene jarasha çıgaşan bolsun deydi. 10 somda 11 somluk çıgaşa kalba. Gireşe var, 50 bin som, 100 bin som aylık kaldın. Demek maşallah oşonu 105 bin de 120 bin çıgaşa kalbaş gereken de. Müslümanda ısrap kılığını жақсы көре бербейт. Ошон себебинен мисалы керектүү нерсени алуу, кереги жок нерсеге коротпо. Мисалы 100 миң сом айлык боло турган болсо, 50 миң сом боло турган болсо, мисалы жөнөкөй эле простой эле Redmi деген деле телефон, мисалы 170 миң сом турган 17 Pro Max да эле тартат. Иш кылат. Сен эми 17 миң Pro Max алып алба, аны карыз болуп кала бербеш керек. Çünkü demek her bir nesnenin özünün nesi varken çenemi var. Isırap kılbağın hareket olacak. Alınlar aytat, hazır. 3'e bölgen yaxşı da aytat. Akçasın. Birincisi, üy bilösü özü için koldan oturan akça. İkincisi, subhanallah, bu siz işe korotura turan akçanız. Üçüncüsü olsa, ana bu toptoy turan akçanız. Çünkü üy bilöңүз ayabağınız. Ayabağıla. Mağıl mı? Ayal baldanar ayabağıla. Бирок карыз алып бербей керек. Жок, өзүңөр демеген менен разумный трата деп коет. Мен ушул мезгилге чейин деле, мисалы мен өзүмдүн жашоомдо көптөгөн нерсени алдым. Ушул 3 нерсени кылам. Үй бүлөмөн балам эме кылбайм, өзүмдүн ченемим бар дайыма. Аны экинчиси болсо өзүм ишиме коротом. Үчүнчүсү болсо дайыма экономить кое берем. Бир жерге экономить коем, болду, турат. Эмне үчүн дегенде, субханалла, бир целди койбойм, коюп кое берем.
Ушул нерсе. Бул пайгамбардын бизге үйрөтүп кеткен нерсеси. Алла ысырап кылууларды жакшы көрбөйт. Мисалы, кереги жок нерселер бар го. Ошол нерсеге, ошол мезгилде ден соолукка, жашоого зыян бере турган нерсеге коротулбаш керек акчалар. Макул үч эле нерсе мына. Ушул эң негизгиси ысырап болбосун аракет кылыш керек. Бирөө айтат, менде жашоодо береке болбой атат, акчамда тапсам эле ошол замат кетип калып атат дейт. Кээ бир адамдарга $10.000 күнүнө берсең да жетпейт да. Анткен себеп ушул акча эмнеге жетет десең, болду экен да. Береке качып кетет экен. Силердин акчаңарда береке бар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткен адал. Силер эч кимден взятка албайсыңар, эч кимден эме албайсыңар. Адал эмгең менен тик туруп, күн түн туруп табасың. Эми ушул акчада береке болбой коюшу мүмкүн эмес. Болгон алдыкы сенин жүрөгүңдө, бо жериңде күмөн болушу мүмкүн. Жетпей атат. Эми жетпей баштайт болду. Менин кошунам бар. Мугалим. Айлык алганы азыр мугалим катуу көбөйгөндө энди мен 35.000 алып калыптыр азыр. Анан бирок карасаң мындай да, үй деле салып атат, машина деле алып атат, балдарын үйлөнтүп атат, кыздан продуктусу деле болот, бүт бар. Мен анан мындай карап айтам, мынакей дейм, үлгү. Анан качан барсаң, качан барып туруп, акча сурасаңчы, мен деп берет. Таң каласың, анан сурайсың, эмне болсо, Кудай берет, Кудай жетсет. Анан жок болбосо эл менен көрөбүз дейт да. Эл менен чогуу көрөбүз деп коет. Ушуну акай сүйлөгөн сөзү ушундай да. Эл менен көрөбүз. Эми Кудай айтканын көрөбүз. Шүгүр. Баягы кыргызда шүгүр айткан бай болот деп коет го. Бул аят негизинде Курандагычы. Куранда бул аят Алла шүгүр кылсаң көбөйтүп берем деген. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушундай эң негизи ысырап кылбаганга аракет кылабыз машалла жашоодо. Анда жигиттер бизге болсат, сурооңор жокпу башка? Болду анда. Амин. Аллахым ушул жерде турган баардыгыңарды, баарыбызды Алла кечирсин. Баарыбызды Кудайым колдосун. Баарыбыздын жашообузга Алла береке берсин. Алла күнөөлөрдү кечирсин, машалла. Службаңарды оңой, жеңил өткөзүңүздөр, машалла. Кылып атат келсе, мынакей ушуну аяктап мамлекетке өткөзүп бериңиздер, машалла. Эч качан чөкпөгөлө жигиттер. Кудайым колдосун. Үй бүлөңүздө тынччылык болсун. Балдарыңар силердин жаманчылыгын көрбөсүн, силер балдарыңардын жаманчылыгын көрбөгүлө. Кудайым береке берсин, ынтымак берсин, жашооңуздарда берекеттүү жашоо берген болсун. Амин, амин, амин. Алла разы болсун, бизден келсе кечирип коесуздар. Ассаламу алейкум. Машалла, табаракалла, баракалла. Кеттикпи? Молда чарчабайт да билесиздер. Макул жигиттер, бизге болсот беребиз, Рахмат, Алла разы болсун. Макул жигиттер. Кудай береке берсин, жолугабыз, Рахмат. Чөз, давай. Кана. Момда бояққа чыга койшпайбы анда. Момда баары бир жолгондо, аркасынан бетсе. Кана, бояққа жыла калат. Кен. Ана. Бу жерге биз туралы. Офицерлер бияка турсун, солдаттар үстүндө туруп алсын. Кана, бияка да чыгып алсаңар болот экен, кана. Общийла бир чыга койлу. Общийла ке, үстүгө чыга койгула сүрөткө түшүп. Бояққа чыга койсо үстүнө. Осто арты жат. Көрүнүп атабы? Эң ошондой чыгып алла жигиттер. Чоң эле кишилердин солдат болуп жүргөнү башкача көрүнөт экен. Бояк жакка да туруп алсаңар болот да үстүнө. Болбой калды. Баттыбы азырет? Сен батырасың. Болду. Жигиттер, ассаламу алейкум, рахматуллах. Дамлам.
Spektakl. Kuch quvvat bersin, zo'r bo'ldi.